Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылдык кеңеши 11 мандаттуу округ. Ал мандаттар үчүн жалпы 14 талапкер атсалышууда. Айыл тургуну Гүлшат Көккөзова шайлоолорго дайым активдүү катышып келээрин айтып, ал дайым аял жолдоштордун талапкери болуусун колдоп келет. 14 талапкердин ичинен 5 аял жолдоштор койду. Аял жолдоштор койгону бул менимче жакшы деп эсептейм. Анткени азыркы учурда бир четинен гендердик теңчилик, бир четинен бул билимдүү болсо, ким билимдүү, эркек аялы кимиси билимдүү болсо, иш алып бара билсе, чыгармачыл болсо, баары коюуга милдеттүү да, татыктуу да. Анан аял жолдоштор бизде жакшы билимдүү, элге төбөсү көрүнгөн, эл үчүн кызмат кылып, бул убакка чейин кызматын кылган эжекелерибиз коюп атат. Мен бардыгына ийгилик каалайм. Анан абдан кубанычта да болуп атам. Бирок ушунун ичинен 4 аял киши өтүш керек экен. Анан маңдайга жазгандарын көрүшөт да, бирөөсү калат, 4 өтөт. Биз учурда Кызыл Жылдыз айыл өкмөтүндөгү 11 мандаттуу 41-20 шайлоо участкасында турабыз. Сиздер көрүп турган 11 мандаттуу шайлоо участкасында 14 талапкер атсалышууда. Мына мен дагы өзүмдүн жарандык милдетимди аткарып, айылдык кеңештин депутаттарына өз добушумду берип жатам. Район аймагындагы шайлоо тилкелеринде шайлоонун жүрүшү өз нугунда жүрүп жатат. Номер 41-20 шайлоо тилкесинде шайлоого катышкан жарандардын активдүүлүгүн байкоого болот. Мен ушул Кызыл Жылдыз айылында 41-20 шайлоо участкасында төрайым болуп иштейм. Бул өткөзүп аткан шайлообуз экинчи шайлообуз. Биринчисинде президенттик шайлоону мыйзам чегинде эч кандай бузуулар жок, жакшынакай өткөзүп алганбыз. Азыр болсо мына бүгүн жергиликтүү айыл өкмөткө, өзүбүзгө ушул айылга депутаттарды шайлайлы деп турабыз. Элдин маанайы жакшы буюрса, шайлообуз жакшы өтүүдө, мыйзам бузуулар жок. Дагы эле бул участкада 1444 шайлоочу, анын ичинен азыр келгени 208 киши келип кетти. Аягына чейин жакшы эле өтөт деген ойдобуз, Кудай буйрса. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарына шайлоо өтпөгөн айылдарда референдумга добуш берүү жай. Номер 41-18 шайлоо тилкесинин төрагасы Садыр Токтогуловдун айтымында шайлоочулардын референдумга катышуусу аз болууда. Кеңешке шайлоо жок болгондон кийин референдумга киши аз болуп атат. Бүгүн азыркы түшкө чейинки кемеде 58 гана шайлоочу келип добуш берди. Жалпы шайлоочулардын саны 1257. Район аймагындагы 11 айылдык кеңеште жалпы 131 мандат үчүн учурда 249 талапкер атсалышууда. Анын 78 аял жолдоштор. Жумгал аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Зейнекүл Казакбаеванын айтымында район боюнча 43 шайлоо тилкеси бар. 11 айыл өкмөттө жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу өтүп атат. Ал эми референдумду кошкондо 13 айыл өкмөттө шайлоо өтүп атат бүгүн. Бул жерде деген жергиликтүү кеңештин бүгүнкү саат 12ге болгон маалыматта жергиликтүү кеңештикке 3708 талапкер келип, шайлоочулар келип добуш берди. Ал эми референдумга 3244 шайлоочу добуш берди. Эми баягы жергиликтүү өткөн жерде негизи референдумга баары толук келип добуш берип атышат. Ал эми референдум болбогон 2 айыл өкмөттө кичине жайыраак болуп атат. Ар бир шайлоо тилкесинде мыйзам бузуулар катталган жок. Шайлоо өз нугунда тынч жана таза жүрүүдө. Тилкелерде талапкерлердин ишенимдүү адамдары жана байкоочулар көзөмөл кылып жатышат. Ар тилкеде санитардык нормалар сакталган. Ошондой эле добуш берүүгө келген жарандардын дене өлчөмдөрү текшерилип, бет каптар берилүүдө. Мирбек Асаналиев, Аскар Медетбек уулу, Жумгал району.